После битвы в лесу Сунга в 711 году Манас эпосун Кыргызстандын тарыхын анимация менен элге жеткирип келген креативдүү жаштардан чогулган тентек командасы тууралуу бүгүн баяндайбыз. Кош негиздөөчүлөрүнүн бири Жалил Муканбетов долбоордун жаралышы, түптөлүшү тууралуу айтып берди. Бир проекттен жаралган. Кыргызстан тарыхы боюнча проект болчу. Биз анимациялык 20 сериялык видео курсту жасаганбыз инфографикада. Кийин биз эксперименттерди жасап, хакатондорго катышып, бир компанияны да ачып, ошол банкротто болуп, ошондой эмелерден, кадамдардан өтүп, кийин досторубуз менен кайта чогулуп, тентекти ачайлы деп чечтик. Бул 2018-жылдын аягында болгон. Команда кантип чогулуп калган? Команда биз биринчи классташтардан чогулган. Биз 4-5 классташ болуп, анан кийин башка балдар да келе баштады. Айгерим, Жанат жана башкалар. Анан ошентип биз 1,5 жыл команданы топтоп жаттык. Ошо процесстерди өтүп, азыр компаниябыз. Азыр 14 киши бар. Биздин видениябыз боюнча биз эркин жана эрктүү адамдарды жана биз өзүбүз биринчиден ата-энебизге бир аз каршы чыктык. Анткени алар айтты, эмнеге мындай несерьезный мультфильмдер жасайсыңар. Кийин коомдо деле мультфильм менен бирдемке болобу деп ошондой эмелер да чыгат. Бирок проекттерибиз чыккандан кийин анан көп адамдар билимге башкача карай баштады. Биякта бул сферада иштегендер, мисалы үчүн, анимация менен жана башка эмелер менен иштеп, жана ийгиликке жетсе болот экен деген ойго келишти. Көп өзгөрүүлөр болду. Алар кичинекей өзгөрүүлөр, бирок мындай сезилет. Жалил мырзанын айтымында долбоорду ишке ашырууда эң эле чоң кыйынчылык каражат табуу. Бирок ошондой кыйынчылыктарга карабай, баалуулуктарына каршы долбоорлор менен иштеген эмес. Ар кайсы жактан издедик акчаны. Гранттардан да издедик, тендерлерден, заказдар да жасадык, рекламаны жасадык, инвестицияларды да тарттык. Иши кылса, кайсы жакта акча бар болсо, анан бизге ылайык болгон биздин баалуулуктарыбызга да каршы келбеген жактардан алдык. Мисалы үчүн, саясий жактардан акчаны алган жокпуз. Эң башкы кыйынчылык каражаттар. Каражаттар жетмейинче долбоорлор ишке ашпайт. Анан күтөсүң, көпкө чейин күтөсүң. Анан команданы топтогонго оор болот, мисалы үчүн. Эң башкы зарплатаны төлөш керек, жана башка эмелер. Кандай да кыйынчылыктар. Тажрыйба жок болчу. Аны убакыт менен тажрыйба келгенде чечилет. Үйрөнөсүң. Кээ бир проекттер, жакшы проекттер болду, ошол проекттерди алар бизнес боюнча болгон, анан биз өзүбүз ошол бизнести кандай жасаганга өзүбүз съемка кылып үйрөнүп жаттык. И вдруг раздался клич «Манас!».
и 40 юных удальцов, нацелив копья на Качку, сомкнули тесное кольцо. Качку хотел своим мечом мальчишек дерзких разогнать, но тут Манас своим копьем Качку ударил прямо в бок, и тот с дюжиную своей пустился тут же на утек. Манас, Моде, Чыңгызхан дал ушул тарых каармандарынын образын тарыхты окуп, изденүү менен түзүшкөн. Тарыхка да таянабыз. Кээ бир каармандардын сүрөттөрү жок. Ошолорду мындай же окуп, же изденип, башка каармандарды да издеп, ошолордон бир жалпы сүрөттү жасап, ошондой сүрөттөбүз. Жана бул биздин сүрөтчү эмелерге, аларга да эркиндик берилет. Алардын да оюн эске алып, мындай бир жалпы сүрөт чыгат. Тентек командасында жалпы 14 адам эмгектенет экен. Алардын арасында кесипкөй режиссер, стендапер, дипломаттар чогулган. Дал ушундай ар тараптын адамдарын бир идея, окшош баалуулуктар бириктирип турат. Мен кесибим дипломатия. Мен дипломат болчун, ошондуктан биз тентектербиз. Бул дагы айтылбаган бир жак. Анткени биз анимациялык тармактан келген жокпуз. Биз видеону да жасаган эмеспиз. Биз жөн эле идея менен келдик. Анан ошо идеяны ишке ашырып, анан команданы топтоп, компанияны бытка тургуздук. Жанат биздин башкы режиссерубуз. Жана Манастын сценарийин жазган Жанат мени бүттү. Билкент Турциядагы университетте. Жана бул дипломированный режиссер. Режиссер Дерека. Жана стендапта ойнойт. Бишкектеги стендаптын эң профессионалдуу стендаперлердин арасына кирет. Ар бирөөнүн өзүнчө тентекке жолу бар. Бардыгы ошо протест менен келген. Бирдемкеге протест кылып, кийин биздин баалуулуктарга туш келип, тентекке келген. Дастан Иманалиев азыр раскадровканы жасап атат. Это для Манаса же, да? Да. Манас долбооруна раскадровканы жасап атат. Кече биз сценарийди тактап койгонбуз. Анан раскадровочный процесс калды. Ошо раскадровка бүткөндө кийин рисовка жана анимация башталат. Дастан бизде анимациянын башкы режиссеру, башкы менеджери. Ошондуктан ал раскадровка эмелерди өзү тартат, анан кандай кадрларды кандай көрөт, ошону Дастан айтат. Манастын шуткалары жана мемчик эмелердин бардыгы ошо Дастандын ой жүгүртүүсүн. Визуальный жакты Дастан өзү эметет. Тентек командасы алдыда дагы бир кызыктуу долбоорду ишке ашырууну пландап жатат. Ал киберпанк форматында болуп, келечектеги технологиялык перспективаларды көргөзөт. Бизнес болгондон кийин өзүңө жаңы максаттарды коесуң, анан ошо максаттарга дагы каражат керек болот. Анан ар бир адам, команданын ар бир адамдын өзүнчө бир эмелери да бар. Кандай дейм? Өсүү эмелери, кандай кадамдары. Анан ошого ылайык да каражаттар өсөт. Анан
бизнес мындай дайыма эле ойлонот, эртең кандай жашайм, эртең кайсы жактан каражат табып толук бутка турдум деген бизнес тыгыккан жокмун мен дагы. YouTube'дан көп каражат келбейт. YouTube'дан жалпы 2-3 жылдын ичинде $400-500 да келди. Ал кичинекей эле акча. Биздин көбүнчө каражаттарыбыз ошо видео сабактардан келет. Видео сабактар жасайбыз. Жана анимация, реклама, ошондой эмелерден.